Ошол мыйзам долбоору негизги колдойм. Бирок ушул жерде министрлер кабинетинин берген сын пикирлери жана сунуштары алардын сын пикирлери менен толук кошулам. Ушул жерде бир таңалуу нерсе да эмне үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу биримдигинин мыйзам долбоору боюнча эч кандай комментарий жок да. Союз МСУда эч кандай комментарий жок ушул мыйзам боюнча. Бул боюнча биз карап чыкканбыз. Негизинен мыйзам долбоору боюнча эч кандай сунуш жок. Биз макулбуз да. Мисал үчүн ушул мыйзамда 23-беринде Бишкек шаарынын мэрин Кыргыз Республикасынын президенти дайындайт деп жазып жатасыз да. Анан бирок ошол эле учурда иштеп жаткан мыйзамдын 18-беренесинин 3-бөлүгүнүн жоболорун көрө алган жоксуз да. Ушул жерде ачык карама-каршылык пайда болду да. Тиги 18-беренде жазып койгон ушул мэр өзү шайлануучу кызмат норма кылып. Бирок дайындаган кызмат сунуштап жатасыз да, өзү карап чыктыңызбы ушул беренесини? Сиз кайсы берене боюнча айтып атасыз? 18-беренеси, 3-бөлүгүнү. 18-беренеге өзгөртүү кирген жок да. Бул жерде жок, азыр сунуштаган мыйзамда 23-беренеде Бишкек шаарынын мэри Кыргыз Республикасынын президенти дайындайт деп жазып жатат. Туурабы? А 18-беренде эмне жазганда? Ушул действующий да. Менде неме? Ооба. Жок, менде справка немеле бар экен тиги, сравнительный таблица эле. Камыр Карим Элизарович, бул министрлер кабинети тарабынан берилген сунуштардын баары эске алынат. Мунун баарын чоң иштеп чыкканбыз. Эске аласыздар ушул баарын. Мындан сырт башкы прокуратурадан сунуштар келген, жогорку соттон сунуштар келген, анын баары эске алынат экинчи окууда. Негизги ушул экинчи окууга чейин ушул мыйзам аткарылып, бүтүндөй карап сапаттуу мыйзам чыгып коюш керек да. Колдойм да. Рахмат.